Совет доору бузулгандан кийин Баткендин көпчүлүк жерлери суугарылбай какыраган боз адырга айланган. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына ушул жерде 4-5 жыл мурда какыраган талаа болчу. Бирок дыйкан мына ушул жерге тамчылатып суугаруу системасын орнотуп 6 гектар жерди өздөштүрүп сууну асталап кылган бадам көчөттөрүн отургузган. Ушул жерди өздөштүрүү үчүн дыйкан мамлекет тарабынан бөлүнгөн арзандатылган насыяны Айыл банк тарабынан алган. Президентский сорт. Президент сорты деген ушул экен. Дарыбай Пайызов жеңилдетилген насыя алган дыйкандардын бири. Дыйкан алган насыянын 1 сомунда текке кетирбей, айыл чарба тармагына жумшаган. Эми дыйкандын мээнети акталып, мөмөлүү дарактары түшүн бере баштады. Анан ушул жерди өздөштүрүп, кичине да болсо өкмөткө жардамыбызды кичине пайдабыз тиеби деп, элге кичине иш орну ачылабы деп ушул жерге бадам эктим мен. Bir 2000 tüpten aşıqırak badam, 6 hektardan aşık yer. 250'li örük tükkenmiz nar jağına. Baldarda aytıp şuntup, bu yerde özleştirici için kredit aldık. Birinci kredit alıp, kredit meyen özleştirdik. Adır endi özümüzün akçaları meyen şu su taşıp, suudu taşıp, suvarabız. Какырап жаткан жерден пайда көрүү Дарыбай Пайызов үчүн эбегейсиз мээнетти жана 4-5 жылдык убакытты талап кылды. Бирок иштин көзүн билген дыйкан суу тартыштыгын чечип, жада калса мөмөлүү дарактардын чаңдашуусу үчүн атайын бал арыларды да алган. Бак кылуу менен гана тим болбостон Дарыбай Пайызов короосуна күнөөскана куруп, помидор өстүрөт. Мындан сырткары жеңилдетилген насыянын жардамы менен уулуна оор жүк ташуучу уна алып берген. Кудай буйрса эми бул 6% кредит берем деп ататтар. Шону bir 5-600 ming алып туруп, шуну бак кылайын деген ниетибиз бар дагы. Эми Кудай буйрса мына КамАЗбызды алдык, КамАЗ алдык ушундай. КамАЗ менен ташып эптеп, ушинтип бак кылып кылайык деген ниетибиз бар. Кичине да болсо ушу жерге жардам болот. Жеңилдетилген насыялар 4 банк аркылуу берилип жатса, алардын бири Айыл банктын Баткендеги филиалынан 60 дыйкан фермерге 24 миллион сомдон ашык насыя берилген. Банк кызматкерлеринин айтымында насыя электрондук кезек аркылуу берилүүдө. Айыл чарбасынын каржылык долбоорунун айырмасы былтыркы жылга салыштырмалуу 6% менен берип атабыз. Бул кредит алыш үчүн биздин кардалар атайын электрондук очередке катталып, жылдын башынан баштап катталып баштаган. Бул шарттары быйылкы жылы да ушу айырмасы 300 миң сомго чейин күрөөсүз берилип атат. Мамлекет тарабынан колго алынган айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында жеңилдетилген 6%дык насыя ушул жылдын 16 майына карата Баткен облусундагы 491 жаранга 250 миллион сомдон ашык акча берилген. Бул жеңилдетилген насыя 3 тармакка берилип атат. Атап айтсак, бул кайра иштетүүгө, мал чарбачылыгына жана өсүмдүк өстүрүү багыттарына дыйкандарга, ишкерлерге берилип келет. Белгилеп кеткендей 16 майга карата, бүгүнкү күнгө карата облус боюнча жалпы ушул 4 банктын ичинен 491 жаранга 252 миллион сомдук жеңилдетилген насыялар берилип жатат. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу буга чейин насыялар 10 жана 8%дан берилип келген болсо, быйылкы жылдан тартып 6%га түшкөн. Мындан улам каарманыбыз Дарыбай Пайызов Айыл банк аркылуу жакынкы күндөрдө дагы насыя алып, 2 гектар жерди бакка айлантууну максат кылууда. Улан Маккамбаев, Эрнис Азамат уулу, ЛТР, Баткен облусу.